Орозобуз кабыл болсун. Кудай жакшы ишибизди колдосун. Элибизге тынчтык, аманчылык болуп, ушу эпидемиядан чыгып, жакшылыктарга Кудай жол ачсын. Рахмат сиздерге. Мына катышкан урматтуу меймандар, жалпы эле баарыңыздарга терең ыраазымын. Эми бүгүнкү теманы мына уюштурган биздин мына ушул жолугушуу аралык конференцияны уюштурган Ыйык Ата журт жетекчиси Акунбекке терең ыраазычылык айтамын. Анан теманы тандаган дегенден мен ойлонуп туруп, бүгүнкү күндө эң зарылы бул азыркы коомдогу тарбия баалуулугу жана өзүн өзү тарбиялоонун зарылдыгы деген теманы сиздерге сунуштоону чечтим. Бул эмне үчүн тарбия баалуулугу деген маселе суроо пайда болушу мүмкүн. Албетте, тарбия бул эзелтен эле эл ичинде бар, келип жатат. Бирок азыркы манабу коомубуздагы кырдаал, акыркы 5-10 жылдагы өнүгүү, дүйнөдө болуп аткан окуя, глобалдык маселелер бизди ушул маселеге өзгөчө көңүл буруп, башкача өңүттөн силкинип, ойгонуп тиктөөгө мажбур кылат деп ойлоймун. Ал эми ошол эле учурда бул тарбия баалуулугу дегенди, бул экрандан эгер сиздерге көрүнүп турган болсо, тарбия баалуулугу дегенди мен мындан 15-20 жыл илгери эне мектебин ачканда ошол энелерибизге тарбиянын баалуулугуну сиңдирип, ошол аркылуу балдарга, коомго алып чыгайык деген оюм бар эле. Бул китеп болуп чыккан. Бирок бүгүнкү күндө ушуну жаңы актуализация болуп алып чыгыштын себеби бир канча болуп жатат. Биринчиден азыркы коомдогу абал, экинчиден мына глобализация заманында вестернизациянын таасири менен коомдо өтө чоң мындай өзгөрүүлөр болуп, карама каршылыктар болуп атат. Албетте, тарбия дегенди мен бүгүнкү сөзүмдү ушундай алып барайын дейм. Кээ бир маселелердин чечмеленишини айтып түшүндүрүп отурбайын. Аудитория зрелый, бышкан, баарыны түшүнөт. Мен анчалык маани берилбеген, же болбосо бүгүн актуальный болгон темаларга токтолоюн. Тарбия деген сөздүн чечмелениши, зарылчылыгы жок, баарыңыздар билесиздер. Бирок анын баалуулугу деп эмне үчүн кошуп койгондугума мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Мынау чоң блок системаны карасаңыздар, тарбиянын баалуулугу биринчи бөлүк деген жерде аалам, адамзат, мамлекет, улут, эл, аймак, айыл, үй бүлөнүн сакталышында тарбиянын өтө чоң бир сырдуу, сакралдуу, Кудайдан берген бир кудуреттүү, сактоочу, өнүктүрүүчү күчү бар экен. Ушуну мен айтмакчымын. Анткени мына ошол эгерде элдин тарбиясы, адамзаттын тарбиясы жакшы болсо, алар бири-бириге жылуу мамиле, иман, инсап менен мамиле кылса, жакшы аура бөлүп чыкса, ал мына атмосферадай табигатка жайылып, аалам затыны, ааламды, планеталарды, дүйнөнү тарбия сактап калат деген ойго келип олтурамын. Ошонун ичинде адамзатты дагы. Анан мындай карасак, кайсы мамлекеттерди карап көрсөк агар, кайсы бир мамлекет, улут элде тарбия жакшы жолго коюлса, аларда өнүгүү, стабилдүү, туруктуу болуп атат. Экономикасы дагы, социалдык жагындагы, иманы, ынтымагы дагы. Кайсы жерде тарбияга маани берилбеген болсо, тынымсыз кагылышуулар, революциялар, түшүнбөстүктөр, коррупция жана башка окуялар болуп атат. Ошол үчүн биринчи блокту мен айтып атып, сиздерге көңүл буруп кетмекчимин. Демек, тарбиядан аалам сакталат, адамзат сакталат, мамлекет, улут, айыл, үй бүлө сакталат. Бир эле мисал алсак, бир айылга барсак эгер, кайсы айылдын тарбиясы жакшы болсо, адамдары, балдары жумшак, мээримдүү саламдашат, көчөлөрү таза. Кайсы жерде тарбия бузук болсо, суу куурлары, остановкалар булганган, балдар көчөдө ичкен, бакырышкан жана башка терс сапаттарды көрөбүз. Ошол эле ошону эгер чоңойтсок, аны мамлекет, улут масштабыга дагы алып чыкса болот. Ошол үчүн биринчи бөлүктү мен сиздерге айттым. Бул тарбиянын глобалдык мааниси деп айтмакчымын. Эми мына ушул жерден бул жерде
сиздерге ушул тарбиянын глобалдык маанисиге келгенде муну мен өтө чоң жаңылык аштым деп ойлобоймун. Бирок мен ушул аркылуу коомчулукту, элдин көңүлүнү өтө чукул, анан кийин өтө тезинен тарбия маселесиге бурбасак, кооптуу абалга барып калышыбыз мүмкүн дейм. Албетте жакшы тарбиялуу адамдарыбыз, элибиз, балдарыбыз, ата-энелерибиз, жетекчилерибиз бар. Жакшы үлгү болорлук инсандарыбыз бар. Аларга миң шүгүр. Бирок ошол эле убакта көпчүлүк ойлонтура турган жактарыбыз бар. Эми ушул жерден мен тарбиянын глобалдык бөлүгүнү бүткөнчө айтмакчымын. Тарбияга таяныч керек. Тарбияга таяныч бул жерде мамлекет башчыларыбыздан, депутат, министрибизден баштап, бардык деңгээлдеги область, район, өкмөт жетекчилерибиз тарбияга өзгөчө көңүл буруп чыгышка мен чакырат элем. Ушул жерде мен ааламдык масштабта алып караганда тарбияга мүмкүн дүйнөлүк масштабта 10го дагы ушул маселе коюлуп, бүткүл дүйнөлүк масштабта ЮНЕСКОдо ушул маселе козголуп, тарбияга бир көңүл бурсак. Ал эми өзүбүздүн Кыргызстанга келсек, тарбия маселесиге өзгөчө көңүл буруп туруп, мынау эмки жаңы жылды же болбосо келерки 5-10 жылдыкты тарбиялангандыктын, тарбиянын балуулугунун, тарбиянын зарылдыгынын жылдыктары деп белгилөөгө чакырат элем. Анткени эгер тарбия жакшы болсо, ошондо өндүрүш дагы, экономика дагы, саясат дагы, саясатчыларыбыз дагы, башчыларыбыз дагы иман, инсап менен, эл менен жуурулушуп, бир жакшы өнүгүү жолуга түшөбүз деген ойдомун. Ушуну менен биринчи бөлүк тарбиянын глобалдык маселесиге токтолуп кеттим. Анча-мынча мен айткандарды угуп туруп, Акынбек өтө туура айтты. Талкуу, суроо учурунда сиздер тереңдетип, кошумчалап алып кетесиздер деп ойлойм. Бир гана суранычым, темадан алыс кетпейли. Анан кыска нуска айтып, башкаларга дагы ой сунушуну айтышка убакыт калдыралы деген ойдомун. Мүмкүн болушунча бүгүн мана эң жакшы Мамбет Асан деген улуу жакшы инсаныбыз, Дүйшөн дегенибиз, Алмаз дегенибиз, Бактыгүл деген кызыбыз, көптөгөн сонун инсандарыбыз катышып отурат. Ошол үчүн мен Кыялбек деген жигитибиз, Алимбеков катышмакчы эле. Ошол үчүн булардын дагы Санжарбек турат сөздөрүнү угалы деген ойдомун. Экинчи блок, баягы схемага келсеңиздер, ал жерде инсан үчүн тарбиянын мааниси деген блокто бар. Мына экинчи эмени көрсөңүздөр, инсандын кулк мүнөзү, пейили, туура өсүүсү, кадыр баркы, абийири, ыйманы, инсабы, бакыты, имиджи, авторитети, кызматта өсүүсү, билим, өнөр алуусу, белгилүү атак даңк, байгер, иман, инсаптуу, бактылуу жашоосу үчүн тарбиянын өтө баалуулугу чоң. Баалуулук деген сөздү эки ооз чечип кетейин. Баалуулук деген бул өтө биз маани бере турган нерсе, тарбиянын зарылдыгы. Азыр доллар кандай баалуу болсо, андан миллион эсе баалуу нерсе бул тарбия деп эсептейт элем. Бар болгону биз тарбияны өтө бир жөнөкөйлөштүрүп, бул түшүнүктүү да деп койгонубуз үчүн кээ бир наркомания, мана туура эмес жүрүш туруш, бузукулуктар, азгырык, акча, байлык, пул үчүн, мансап үчүн жарышка чыгыш, кыйынсынуу, кытмырлык, топ-топко бөлүнүш жана башка терс сапарттар чыгып атат. Эгер тарбия жакшы болсо, мунун бардыгы алдын алынган болот эле. Биз ошол терс сапаттар менен күрөшкөнүбүз жакшы, бирок бул өрттү өчүргөндөн көрө анын алдын алып тарбия үчүн күрөшкөнүбүз жакшы деп ойлойм. Инсандык маанисин айттым. Эми буга жеткирүүнүн жолдоруга сиздерди айтып кетмекчимин. Булга албетте үй бүлө. Ошону эске алып, мындан 25 жыл илгери эне мектебини баштадык. Азыркы күндө ал уланып келатат. Азыр Кудайга шүгүр, мана биздин Баткен областы зам губернатор Чынар Осмоновна, министрибиз Каныбек Исаков, мана Алмаз Токтомамбетов колдоп, мына Алимбеков профессор, Жанкороз Каныметовичтар колдоп туруп, бул азыр эне мектеби Кыргызстанга жайылып баратат. Анткени мына Чыңгыз Айтматовдун бир сөзү бар экен. Үй бүлөнүн
adamdın bul dünyada en жақсы kıla turgan işi uy бүлөнүn bul коомго жақсы тарбиялуу инсандарды жеткизип берүү деп. Ошол үчүн тарбиянын очогу уй бүлө, ошол үчүн эне мектеби, ата мектеби, бүгүнкү күндө ошону биз уй бүлө мектеби деп өзгөртүп атабыз. Бул өтө маанилүү. Андан тышкары бакча, мектеп, андан тышкары теле, радио, тең туш, көчө, мечит, медресе, мына ушул маселелер анан эң дагы бир өзөктүү жаңы сиздердин көңүлүңүздөрдү бура турганы бул өзүн өзү тарбиялоого чакыртмакчымын. Андан эми мен сиздерге тарбиядан алыстатып жаткан нерселерди айтып кетмекчимин. Бул мына терс көрүнүштөр, наркомания, ичкилик, азгырык, байлык, дүйнөгө жарышка түшүү, андан кийин надандык, түркөйлүк, караңгылык, тарбияга мыскылдап караш, бардык нерсени акча, дүйнө гана чечет деген көз карашка барып калыштын бардыгы тарбиядан алыстата турган нерсе болуп эсептелет. Ушуга мен сиздерге чакырып кетемин. Эми тарбия жөнүндө сөз болсо эле көбүнчө бизде мындай дейт: жаштарды тарбиялаш керек, жаштарды тарбиялаш керек деп. Бул өтө туура. Бирок урматтуулар, сөз чакырат, үлгү ээрчитет. Жаштар кимди көрүп тарбиялансын? Биздин эки жолу революция болуп чет мамлекетке кеткен жетекчилерибизди көрүппү? Биздин байлык, мансап, ысырапкерчилик атааңдаштыгыга түшүп алган биздин кээ бир улуу адамдарыбызды, чоңдорду көрүп тарбия алсынбы? Ошол үчүн мен тарбияга жаңы бир жаңылыкты сунуштамакчы элем. Урматтуулар, келиңиздер, тарбияны улууларыбызды, аксакалдарыбыздын өзүн өзү тарбиялашыдан, чоңдорубузду, элибизди тарбиялаштан дагы баштасак дейм. Конфуцийден бир мамлекеттин башчысы сураган экен: мен элимди кандай кылсам көтөрүлүштөн, митингден, жанжалдан, тополоңдон, жаат бөлүүдан сакталат десе, айтыптыр: иш бер дептир. Иш бердим десе, анда аш бер дептир. Аш да бердим десе, анда мындай кыл: элиңди тарбияла деген экен. Элиңди тарбияла. Ушул сөз бүгүнкү күндө бизге да жаңырып тургандай болуп эсептелет. Улуу пайгамбарыбыз Мухаммад пайгамбарыбыздын эң чоң иши бул адамдарыбызды иман жолу менен тарбиялагандыгы. Ошонун өзүдөн түгөнгүс таалим тарбия алсак болот деп ойлоймун. Андан кийин ошолорду эске алып, өзүн-өзү тарбиялоо. Ошолорду эске алып, мен мына жакын арада өзүн-өзү тарбиялоо аттуу китебимди жазып чыгардым. Куштарбектер колдоп, бул жерде 3 жаштан баштап та 99-100 жашка чейин өзүн-өзү тарбиялоо маселелерини мен жазып алып чыктым. Ушуга көңүл бурсак жакшы болот. Андан кийин урматтуулар, мына бизде тарбиялуу адам дегенге өзгөчө көңүл бурсак дагы, мына азыр тарбиялуу адам экраныңыздарга чыгат. Тарбиялуу адамдын белгилери кандай болуш керек дегенге биз айтабыз: ассалому алейкум деп жакшы салам айтса, кийинсе, ичпесе, жаман жолго жүрбөсө, албетте бул деле жаман эмес, жакшы. Өзүнө өзү тойгузса, ишкердик кылса, бул деле жакшы. Бирок бул аздык кылат экен. Тарбиялуу ошол эң сыпайы адамдарыбыздын тереңиге түшүп көрсөң, кайрымдуулук деген, мээримдүүлүк деген, жапакештик деген, башкаларды ойлоо деген, күйүп пишүү деген нерсе жок. Өзүнө өтө жакшы тойгузат, үй бүлөсүнү тойгузат, ишкердиги жакшы, бирок коңшусу ат жүрөт, аны менен иши жок. Мына ошол особняктарды куруп, эгиз дубалдар менен бөлүнүп алган, бирок зыяны жок. Ичпейт, наркомания чекпейт. Бул жакшы, бирок аздык кылат экен. Ошол үчүн тарбиялуу адам дегендин биз иштеп чыгып, анын мына 19 критерийини мына экраныңыздарда турат. Ошол үчүн тарбиялуу адам деген бул эң биринчи ыймандуу адам, эмгекчил адам, зирек адам, паам парасаттуу адам, үй бүлөчүл адам, кадыр билге адам, опакеш адам, кушпейил адам деп көрүп турасыздар. Мен калганын айтып убакыт кетирбеймин. Мына ушул ак ниет адамдар мына ушуларга мааны берип туруп, биз ушул өңүттөн алып иштесек, ушул жерде бир өзүмдүн сунушумду дагы айтайын дейм. Урматтуулар, биз мына
мектеп, университет, балдар бакчасы колдон келинче тарбиялап атабыз. Бирок эмнегедир миңдеген тарбиялык сааттар өткөн менен бирок жугуму кандай болуп атат? Ал чоң сурооду пайда кылат. Жугуму анткени биз аны кожо көрсүнгө өткөзүп жатканыбыз жокпу? Помпезный кылып, шан шөкөт менен өткөзүп, бирок ал балдардын жүрөгүгө тийип жатабы? Аларда намыс, инсап, иман ойготуп жатабы? Же кооздоо менен, чырайлуу өткөрүү менен ора болуп калып жатабызбы? Ушул жага бир ойлонуп көрсөк деймин. Ошол өңүттөн алып караганда мен жакынкы күндөрдө албетте биздин мектеп, окуу жайлар светтик өзүнчө, бирок ошондой болсо дагы тарбия маселеси де мектеп менен окуу жайлардын, медресенин бир жылда 1-2 кызматташып, коомчулукту, айылды элди тарбиялоодо кызматташуусуна чакырат элем. Ушул өңүттөн мен сиздерди ушул сөздөргө, ойлорго чакырамын. Калганын сиздер ой бөлүшсөңүздөр, анан дагы бир 5-6 минут оюмду кийинчерээк намазы